Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Bir ay күттім сені. Бир ай күттүзбү? Кечирип коюңуз, мен кеч чалбай атпаймынбы? Мен ушу балам үчүн ушу жолго барып атам. Ушу жашагым келипчи. Болсо мага бул жашоонун кызыгы деле калган жок мисалы. Туугандарды кыйнадым и так. Азыр өзүмөн өзүм мындай тажап калдым. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Азыр биз кайрылуу болгон эже кайрылган достор. Кайрылуу өтө көп да, анан келип жетише албайбыз. Бир канча айлардан бери байланышка чыгып атат. Анан ушул эжеден чогуу бир келте кабар алайлы, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Bir ay күттім сені. Бир ай күттүзбү? Ооба. Кечирип коюңуз, мен жетише албай атпаймынбы? Кандай жакшы жүрөсүң? Шүгүр, Кудайга шүгүр буйрса. Отургула жест. 2012 Россияга кетип 9 ай иштегенден кийин ооруп калдым. Ооруп калганда туугандар скорый чакырганда уже срочный Кыргызстан деди. Мен уже 2 метр дагы туалетке жетпей калдым. Туугандар сразу билет алып туруп салды. Мен коляска менен келдим. Келип туруп республиканский больницага жаткызышты. Мен 10 күн анализдеримди чыгарганда өпкөңдө так бар экен деди. Ампутуңдун диагнозу чыкпай атат деди. ЮРФАга түшкөнмүн мен биринчи. ЮРФАга түштүм. Анан бир врач кайра дагы онкологическийге айдады. Анан онкологическийде бир хирург силерди ким айдады деп кыйкырып, кайра направление жазып, Сауырбек Жумабековго алып жөнөттү. Сауырбек Жумабековго келгенде ба мен диагноздон чыгып калган да республиканский больницада. Сразу эле операция кылып мээрден алган. Эмени тоголоктучу, тоголок кичине анда мындай тоголок болгон. Алган анда бир 10-15 күн жатып эле жакшы болуп туруп кетип, 1-2 айда таяк таштап, анан иштеп, кадимкидей Астанага барып иштеп, кайра келип Ош базарда соода кылып атып 2017. Бул баламды төрөп алдым негизи. Төрөгөнгө болот деди. Төрөп алдым. Төрөп алгандан кийин эле бул баламдын 4 айлыгында мен жатып калдым. Ошо боюнча айттым го, Советский Акунбаевага жатып калдым. Ал жерден чыңырып жагым басылбай турду. Анан ириң атып атат. Врач аябай карады. Эми пастелдер күнүнө 3-4 маалдан которулат. Ириң перевязка аябай толукка акчанын күчү менен карап атышты. Анан акыры туугандар, ошо атамдын туугандарынан өтүп кетти. Келгенде ошоийнелерим келип тактап сурашканда, жашаса 2 ай эле жашайт, болсо жашабайт деп 2017. Мени алып чыгарышты, кайра квартирада карап, апам карап атты. Анан айылга ошо машина менен алып кетишкен. Укол сайып. Мен айылда бир 2,5 жыл жаттым, төшөк. Кайра 2019 турдум. Ошончо кичине кылдаттык. Бирок ириң мен жан башым 5 тешик бар азыр. Тегеренип, очерет менен чыга берет. Ириң дейт. Аябай чоң болуп кетет, кичинеке болуп кетет. 15 күн жатып калам, ал айыкканда жумушка чыгып алаксып кетем. Анан кийин последний. Мен негизи диагнозум сөөк экинокок курт. Темселеп жүргөндө. Бирде бул эжекебиз, мына урматтуу достор, мага бир канча айлар алдың сүйлөшүп азамат качан келсең болот эле деп, мен келе албай сааты бүгүн чыгып келип отурам. Эжеден кабар алып. Мына могу жердечи, караңыздарчы, мондай улам түшүп, ошол сөөк жанагындай курту менен эже ооруп, мына мондай эмени караңыздарчы, мындай бир элдер мындай бир нерсеге көңүл буруп койсоңуздар, мына могу жерде кимдир бирөөлөр мындай ойлонобуз да достор. Мен бир эле мисал айткым келет да, мына карасаңар, могу түшкөн эмелердин баардыгы бир сүрөткө түшүп сүрөтүн карап отурган болсок, кимдир бирөөлөрүбүз. Бирок бул жерде эжеке мына минтип ден соолук айынан түшкөн эмеси минтип өзүнчө бир альбомдой болуп, мынтип караңыздарчы, эмне канчалаган эмелер, ар бир түшкөндө эмне деген эмелер, мынакей канча жылдан бери мына ушундай экен да. Эжекебиздин абалы өтө эле оор экен достор. Эми мен бул жерден баса белгилеп айта турган нерсе, эжекемдин ушул жан башындагы жана жараларды мага WhatsApp'тан жөнөткөндө просто
мындай азыр сиздерге деле көрсөтүш, бул эми эжекем аял заты болгондуктан, эне болгондуктан бул эми ыңгайсыз нерсе. Бирок чындыгында оор акыбалчы. Мындай денесиндеги жана мен көргөн адам өзү мындай жан дүйнө тынчтык тура тургандагыдай эмес да. Анан мен дагы бүгүн келип отурам да, ошон үчүн достор, мүмкүн болушунча эжеке колдон келишинче кол сунуп, жардамдашып коюуга эле чакырам. Жашоого деген көз карашым андай өзүм боорукер адаммын да негизи. Мен канча жылдан бери көрөм. Мен ошо 20-жылы 2017 жатканда мен могу ыйлаган адамдарды көрөм мен постоянно. Мен колуман келсе Шведияда мындай анча-мынча жардам берген деле эме учурларым болот да. Мен негизи боорукер адаммын. Ошон үчүн мен азыр 2 чыгарылышыңды көрдүм сен келгиче. Мен постоянно көрөм. Анан кийин мен эми 2017ден бери телефон түшпөйт, чынын айтайын, колуман. Күнү түнү ушу менен алаксыймын. Мен 5 телефон жоготтум ушу оорунун айынан. Анан мен постоянно көрөм, кандай оору. Анан эми сен көп адамдарга жардам берип атпайсыңбы? Ооруну билесиң. Мен эми Бишкекте, Кыргызстанда мени больницадан чыгарып койгон үчүн эми акыркы үмүт дебей эле коеюн, үмүтүм мына балам үчүн. Негизи бул чечимге келиш өтө кыйын болду. Мен Азаматка кайрылганыма 1 ай болду. Мен азыркы убакта 3 айдан бери төшөктө жатам. Туугандар колунан келишинче карашты, карап атышат дагы деле. Эми Кыргызстандын Бишкектин больницасы мени чыгарып салган үчүн эми акыркы дебейин, эми жакшы үмүт менен ушу Азамат, через Азамат аркылуу мен ушу Индиядан бир лечение алганга болобу деген суроо салганмын Азаматка. Же өлүк эмес, же тирик эмес, бул оорудан кутуламбы? Балам бар, балам үчүн. Ошо бир эми өзүмдүн өмүрүм менен бир күрөшүп көргөнгө аракет кылып атам. Ошо сиздерден сураныч, колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар. Туугандардын баарына чалдым мен. Бар жоона. Ажыга барып келген абам да бар. Мен ушундай кылайын, мен ушинтип кыйналып, же өлбөймүн, же калбаймын, мен эмне кылам деген суроо салып, мен туугандарына бар жоона чалдым. Уруксат бергиле. Эми тууганын уруксаты керек да, эми алар карап аткандан кийин мен уруксат сурадым. Кээ-биркилери каршы болду, кээ-биркилери Интернетке чыкпай эле кой деп, ооба, каршы болушту. Кээ-биркилери эми уят эмеспи, эми сени больницадан чыгарып салганго эми биз колдон келишинче жардам берип атабыз, эми Кудай деп жата бербейсиңби деген сыяктуу сөздөрүн айтты. Анан мен айттым, мен ушинтип кыйналып жагым басылбаса менде, анда мен өзүм өлүп кала берейин эми. Кудай алгандан көрө. Алгачакты мен кыйнала беремби деп мындай урушуп кеткен күндөрүм болду. Азыр бар жоо баш ийди окшойт, унча урушпай калды. Уже 3 ай болду да төшөктө жатканыма. Мына урматтуу достор, мекендештер. Мына Келинур эжекебиз бүгүнкү күндө ушул ден соолугу менен мындай аргасыз ушундай кайрылууга барышка туура келип, жашагым келип атат. Ушу балам үчүн болсо дагы деген эне жүрөгү бүгүн мына ушул жерге бизди алып келип отурат. Мен дагы колуман келгенчелик бир себепкер болоюнчу эле деп атабыз, эми колдон келгенчелик. Анан дайыма телефонум тынбайт достор. Аябай телефон тынбайт, кайрылуулар. Эми мен бүгүн биринчи жолу келип бул Элнур эжекемди көрүп отурам да. Бул жерге келсең чындыгында айтып атпаймынбы, бул эженин дарты ушу сөөк оорусу болгондуктан, сөөк курт оорусу болгондуктан. Денесиндеги ушул мындай бир эмени көргөнүңүздө эле таптакыр бир башкача да. Ошон үчүн тез арада жардамды берели достор. Колдон келгенчелик. Бүгүн бар, эртең жок жашоодобуз, бирок колдон келишинче эгер кимде-ким мына ушундай акыбалда жардамдашкан болсо, жараткандын жардамы бар дейт ошондой адамдарга. Анан мүмкүн болушунча көп болбосо дагы, жок дегенде 100 сом болсо дагы, 500 сом болсо дагы, 1000 сом болсо дагы кол сунуп коюуну мен чакырат элем. Ал эми Кудай буйруса мен ишенем, ушундай канчалаган мекендештерди жакшыртып алдык. Анан менин колуман келгени ушинтип чагылдырып чыгарып келем. Колдоп коштогон элим, журтум, биз барып чагылдырган жерлерде аркабызда канчалаган 100 миңдеген, 200 миң, миллиондогон акчалар чогулуп, бүгүн катарыбызды улам жакшырып толуктап келатат.
ошондой толуктайт деген ишеничтебиз. Анан сизге дагы Аллах Таала шифа берсин. Эптеп Айткан жакшырып келсин. кетиңиз. Мен чын жүрөгүмөн дуа Аллах кылабыз. разы болсун. Анан көп дуа кылып коюңуздар достор. Намаздарда, жума намаздарда, тахажжуд намаздарда көп Элнур эжекебиз үчүн дуа кылып, анан колдон келишинче мына экран алдындагы реквизиттерин ушул эжекебизге таандык. Эм банкыңыз ким деп чыгат? Элнура Ч деп чыгат. Элнура Ч деп чыгат Эм банктан. Анан Сбербанк бар сизде? Жок. Сбербанкыңыз керек. Ошол Сбербанкта жакшыраак да. Ачыш керек ба? Өзүңүз Москвага барып келиңиз. Жок, мен 2012-2011 баргам. Мынакей достор, бул эжекебиз дагы катарды толуктаган, ушул мигранттардын катарын толуктаган, өзүнүн жашоосу үчүн жашынакай эле элден жардам сурабай, өз күчү менен эмгеги менен жашап келген эжекебиз бүгүн элинин жардамына муктаж болуп аткандыгы бул өкүнүчтүү. Ошон үчүн колдон келишинче кол сунуп, жараткандын алдында бир жакшылыкка жанашып, сооп табууга насип кылсын жаратканчы. Анан көп дуа кылып, мына ушул видеону бөлүшүп койгонуңузда дагы чоң жардам. Ал эми биздин каналга катталып койгонуңуздун өзү чоң салым. Ошон үчүн көбүрөөк катталып, көбүрөөк таратышып койгуңуздар.